Саламатсыздарбы. Эмесе «Ге ошондо» программасы. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн үйгөлөдөгү зомбулук бул бүтүндөй коом үчүн трагедия деп билдирди. Анын айтымында аялдарга карата үрөй учурган мындай катаал мамилени мамлекет көңүл буруусуз калтырбайт. Коомдо болсо аялдарга жана балдарга карата жасалган зордук зомбулукка каршы күчтүү маанай түзүлүүгө тийиш. Жаңы жыл түнү жана андан кийинки күндөрү бир нече өзгөчө окуя болуп өттү. Кочкор менен Баткенде эки аял күйөөлөрүнүн сабоосунан каза тапкан. Күйөөлөрү өз аялдарын балдарын көзүнчө сабап өлтүргөн. Каракол шаарында болсо 35 жаштагы адам өз аялына бензин чачып өрттөп жиберүүгө аракеттенген. Араван районунун тургуну болсо өзүнүн 15 жашар кызын 1 жыл бою зордуктап жүргөнүн сотто мойнуна алды. Айрым милиция кызматкерлери интервью берип, 19-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген жаңы кодекстерди күнөөлөйт. Анткени эски мыйзамдар боюнча мындай адамдарды 15 суткага камап коюу мүмкүн эле. Жаңы кодекстер болсо андайга жол бербейт, дейт милиция. Бирок үй бүлөлүк маселелерге кийлигише албаганы жөн гана имиш. Алар жаңы кодекстер боюнча бериле турган коргоо кагаздары тууралуу эч нерсе айтпайт. Андан тышкары, Кочкордогу жаңы жол айылында каза болгон 36 жашар айым анын күйөөсү сабап жүргөнү тууралуу бир нече жылдан бери туугандарына да, милицияга дагы арызданып келген, бирок алар эч чара көргөн эмес. Өзүнүн 15 жашар кызын зоргуттаган зөөкүр менен болсо бир үйдө анын өз энеси да жашап келген. Ал киши баарын көрүп билген, бирок уулун токтоткон эмес. Акыркы жылдары коомдо дин кеңири жайылып баратат. Өлкөдө көптөгөн мечит медресе курулду, бирок башка тармактардагыдай эле биздин коом диндин сырткы көрүнүшүн гана кабыл алып, анын ички маанисине өтө деле маани бербейт жана ал тууралуу ойлонуп да койбойт. Намазга жыгылып же мечитке баргандар ошонусу менен эле дароо мусулман болуп калбай турганы жөнүндө Кадыр Маликов дагы айтат. У нас сегодня много мечетей. Много мусульман, альхамдулилля, на джума собираются. Много, все мы называем себя... Биз абдан көп мечет курдук. Көптөгөн мусулман жума намазга чогулат. Биз ар бирибизди түрлөгөнүбүздөн тартып мусулман деп эсептейбиз. Тамак ичкенден кийин омин дейбиз, бисмилля деп айтабыз. Бирок кылган иштерибиздин ичинде чыныгы ислам барбы? Сыналгы жана башка маалымат каражаттарында күнүгө кылмыштар тууралуу баяндалат. Жаңы төрөлгөн балдарын биздин эле эже карындаштарыбыз өлтүрүп салып атат. Карлар интернатында жаткандардын 85–90% мусулмандар. Көчөдө адамдар өлтүрүлүп, кыздар зордукталып жатат. В домах престарелых представители мусульманской нации, в основном на 85%. Преступления на улице, изнасилование, убийство. Маселе маданият менен билимдин жалпы деңгээли болуп көрбөгөндөй төмөн түшүп кеткенинде жана абал улам нары бузулуп баратканында. Башка өнүккөн мамлекеттерде жакшы эле иштеген мыйзамдар менен башка чаралар Кыргызстанда киргизилгенде иштебей калып жатат. Анткени биз анын сырткы көрүнүшүн гана көчүрөбүз, ички маңызына болсо жетиштүү көңүл бурбайбыз. Натыйжада идеянын өзүнүн кадыры кетүүдө. Мектептерде жакшы окуган деле, окубаган балдарга деле бирдей аттестат берилүүдө. Мектептин босогосун аттабаган балдарга да кээде аттестат жазып берилет. Жогорку окуу жайларында дагы зачет экзамендер сатылары барыга белгилүү. Ошентип институт бүткөн жаштар кийин кандай адис же мугалим болмок эле. Ошентип иштеген мугалимдер, директорлор же ректорлор кадимки эле улут душманы эмеспи? Жана мындай көрүнүш коомубуздун бардык булум бурчунда, бардык тармактарда көнүмүшүшкө айланып кеткен. Саясатта дагы, өндүрүш менен бизнесте, билим берүү гана эмес, саламаттык сактоо тармагында дагы, илим менен өнөр жагында да иштин маңызы эмес, сырткы көрүнүшүнө көбүрөөк көңүл бурулуп калды. Мындай көрүнүш тартип коргоо органдары менен соттордо дагы орун алганы коом үчүн өзгөчө коркунучтуу. Бүткүл коом ушунчалык бузулгандан кийин үй бүлөдө жубайлар арасында же балдар менен ата-энелер ортосунда чыккан чатактар кантип болбой койсун. Жумушунда же мамлекеттик органдарга кайрылганда өз маселелерин чече албагандар үйүнө келип, андан көз каранды болгон же андан алсызыраактарга күчүн чыгарат. Бирок адам өлүмүнө себепкер болгондор сөзсүз катуу жазаланууга тийиш. Канча мыйзам кабыл алсак дагы турмушубуз дээрлик эски ойдон калууда. Ге ошондо саламат калыңыздар.